Салам достор, биз бүгүн эң оңой жасалуучу, бирок аябай өзгөчө даамдуу, өзгөчө начинкасы менен жасалган печенканы жасайбыз. Ал үчүн бизге эң биринчи эле алма керек болот. Алманы жууп тазалап, жаман сыртын ушундай кылып арчып ала алабыз дагы. Ичин болсо майдалап, туурап алабыз. Тууралган алмаларды болсо бир чыныга салабыз жана анын үстүнө 3 столовый ложка сахар кошобуз жана 1 столовый ложка крахмалдан кошуп, аябай жакшылап аралаштырып чыгабыз. Аралаштыргандан кийин ушундай масса болуш керек. Эгерде сиздерде үйдө крахмал жок болсо, крахмалдын ордуна унду колдонсоңуздар болот. Ал аңгыча эле биздин слоеный тестобуз уже жумшарып, комнатный температурада жумшап калыптыр. Ушундай кылып эң биринчи экиге бөлүп туруп, андан кийин видеодо көрсөтүлгөндөй жайып чыга беребиз. Жайып болгондон кийин видеодо көрсөтүлгөндөй бычак менен бир жагын узун кылып кесебиз дагы, ортосуна алмадан салып начинканы эки жагын жармаштырып, печенье духовкада бышып жатканда ачылып кетпеш үчүн ушундай чекелерин басып койсоңуздар жакшы болот. Андан кийин биз крахмал кошконубузга дагы ичине вытекать этип кетпейт. Үстүнө болсо жумуртканын сарысын ушундай майлайбыз. Астына болсо пергаментный бумага болсо салыңыздар, болбосо тек эле койсоңуздар болот. Ушундай кылып баардыгын майлап алгандан кийин 200 градуста духовкага алдын ала ысытып коебуз, 20 мүнөткө коебуз. Ушундай кылып көтөрүлүп баштайт. Эскерте кетчү нерсе, духовканын ортоңку листине салыңыздар. Мынакей ушундай болуп сонун болуп бышат, ичи дагы эзилип кетпей же сыртына чыгып кетпей ушундай сонун болуп чыгат. Андан кийин кооздоо үчүн өзүңүздөр каалаган нерсени сепип койсоңуздар болот, болбосо сеппей деле кое берсеңиздер боло берет. Мен болсо сахарный пудрадан ушундай кылып сепип койдум. Эгерде рецепт жаккан болсо бизге лайк басып жана каналга подписка таштаганды унутпаңыздар. Бизде дагы жаңы оңой рецепттер чыгып турат. Саламатта калыңыздар. Ал эми жасап көргөндөр болсо сөз комменттерге жазыңыздар.